өздөрүнүн документтери колунда турат. Бардыгы мамлекеттик каттоодон өткөнгөндүгү жөнүндө бардыгы колунда. Келип өзүңүздөр бир сыйра көрсөңүздөр болот, мынакей урматтуу достор. Çok где-то bir $100 жетпей калды атак. Интернеттен өзүм офиске келип, Кайжемен укамды. Ровно 4 айда. 4 айда келип атасыз. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, катталуучулар, барыңыздарга чоң салам айтабыз. Бүгүн буюрса дагы бир бактылуу инсандар, тагыраак айтканда эки биздин клиентибиз үйдүн өзүнүн намын өткөрүп отурат. Биз мына ошол силердин суранычыңыздар боюнча мамлекеттик каттоого келдик. Госрегистрга мындайча айтканда, ичине кире элесек бизге уруксат жок, киргизгенге бизге мүмкүн эмес экен. Андыктан биз силерге мына ушул сыртка чыкканда түзмөтү силерге алып берели, мындайча айтканда далилдеп берели. Буйруса, мынакей урматтуу достор, биздин бактылуу инсандар, тагыраак айтканда Турар байкебиз, Шүкралы байкебиз. Үйүңүздөр кут болсун. Үйүңүздөр кут болсун дейли. чоң рахмат. Үйүңүздөр кут болсун, дайбыжа колуңуздар кармап коелу. Үйүңүздөр жөн, аты жөнүңүздөрдү айтып койсоңуздар. Төлөгөн уулу Турар. Сиздин атыңыз? Казов Шүкралы. Шүкралы аке. Үйүңүз жөнүндө бир аз маалымат берсеңиз, кайсы жерден жайгашкан, кайсы шаарда? Алабединский рыноктун жанында. Анан неме жер там. Жери, 40 квадрат метр. Анан эшиктин алды чоңураак, общий 2,5 соток да. 2,5 соток. Сиздин үйүңүз? Меники Элебеш көчөсү 199 Советский центральный. Ошонун боюнда эшиктин алды кенен 3 соток. 3 соток. Сиздики да жери, рахмат. Жер үй. 4 комнат жер үй. Рахмат, келечек кооперативине үй алгыла силер. Силердин ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат байке. Эми бир аз кооперативге кайталы. Биздин компанияны эң алгач кайсы жактан уккансыздар, кайсы жактан билгенсиздер? Немеден өзүнүн тайэжемен уккамды. Тайэжеңизден, тайэжеңиз үй алганбы? Үй алган эмес, просто ушул маалымат барган. Ал маалымат бар, анан алмак айткан. Маалымат келгенде эле келгенсиз бул жака. Келгенде эле сразу келип туруп эле турганбыз. Очередке тургансыз биринчи эле. Или ойлонуп келгенсизби биринчи консультация? Жок, ойлонгон жок. Биринчи эле консультация алганда эле сразу жазылгансыз. Сизче, маалыматты алгач каяктан алгансыз? Мен муну немеден угуп, эмеде интернеттен анан өзүм офиске келип түшүнүп анан түшүндүм. Өзүм келечек кооперативге келип, сиздерге келип, документ тапшырып, анан акчасын төгүп, түшүнүп, очередке тургам. Ушундай январь айында. Очередке кайсы убакта турдуңуз? Январьдын 27-си. Январьдын 27-си. Кайсы убакта келип калды? 25-и же 27-си. Ровно 4 ай. Кайсы убакта келип калды? Ровно 4 айда келди. Ровно 4 айда. Сиз Мен кайсы убакта? 11 январда очередке турдум. Мына бүгүн 8 июнь тийип атат. 8 июнь тийип атат. 4 айда келип атасыз кетели. Баракелде, бар болуңуздар. Мына ушул көпчүлүк биздин кооперативге ишенишпейт. Чынында эле жок болуп кетпейби? Жок болуп кетсе дагы кандай тапсак болот деген бул жакта көпчүлүк ишенич жок. Элдерге канчалык деңгээлде ишендирип айта аласыздар? Биздин кооператив негизи бар экенине. Барбы экен? Канчалык болгондо эми өзүбүз үй алып атпайбызбы? Ошон үчүн 100% эле ишенип менен айта алабыз. Алгыла, ишенгиле. Сизче? Мен да 100% ишенем. Сиз да 100%. 100% ишенем. Себеби үй алып атпайлыбы? Бар экен. Мына эл алгыла. Рахмат келечек кооперативге. Ишиңерге ийгилик. Бар болуңуздар. Үйүңүздү канча суммага договор түзгөнсүз биздин компания менен? 2 миллион 130 миң. 2 миллион 130 миңге договор түзүлгөн. Өзү негиз канчага үй алдыңыз? Ошого 2 миллион 130 миңге. Бизде точно ошол сумма менен үйдү алдыңыз. Жок, где-то bir $100 жетпей калды атак. Калган өзүңүз кылсаңыз. Баракелде. Сизче канча сомго договор түзгөнсүз? Мен 1 миллион 500 миң, 1,5 миллионго. 1,5 миллионго договор Ошого үй түзгөнсүз. алып атам. 1,5 миллионго толук үй алдыңыз. Үй алып атам жок. Биринчи баштапкы төлөмдөр канча болду сизде? Так, примерно общий где-то 600 миңдей болду го дейм. 600 миңден ашты. Баштапкы төлөм. Первоначальный менен 4%. Эко биригип 600 миң болду. Орто эсепте. Өттү да бир аз. Баракелде. Сизге канча болду? Мен общий 435 миң төктүм. Анан ошо 1,5 миллион алып атам. Очередиңиз келди 4 айда. Очередиңиз келгенден биздин компания сизге канча акча берди? Полный эле берип азыркы күндө уже. То есть ошол канчага үйдү сүйлөшсөк, ошончо акчаны берди. Ошонун 75% берди. 75. Ошондо айына канчадан тийип калды сизге? Общий 10 жыл бою до конца канчадан төлөй турган болдуңуз? 15 миңден. Ровно 15 миңден. 14.900 дейм, 15 миң.
14.900. Sizce? Мен 10.792 сом айына төлөйдүгөн болдум. 10.700. 92. 10.792 сом. Айына. 10 жыл төлөдүм. Рахмат, баракелде. Көрдүңүздөр, урматтуу достор, бул жакта биздин клиенттерибиз, мындайча айтканда акелерибиз өздөрүнүн документтери колунда турат. Бардыгы мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө бардыгы колунда. Келип өзүңүздөр бир сыра көрсөңүздөр болот, мынакей урматтуу достор. Бардыгы мыйзамдуу, мындайча айтканда. Калыңыз кармаңыз өзүңүздүн үйүңүздө бул. Көрсөңүздөр болот, бардыгы кызыл китеби, техпаспорттары. Бүт законный. Бардыгы мыйзамдуу экен. Мыйзам чегинде. Бардыгы мыйзамдуу. Алгыла үй алгыла. Буюрса, урматтуу достор. Жакшы организация экен, буга келгиле. Рахмат. Ишендик, алгыла, мына биз алып атабыз. Рахмат. Буюрса, көрдүңүздөр, урматтуу достор. Бүгүн дагы бир эки бактылуу инсаныбыз кубанып отурат, сүйүнүчүн койнуна батпай отурат. Үйүңүздөр дагы бир кут болсун дейли. Анан да урматтуу достор, сиздер дагы үй алышты кааласаңыздар, биздин кооперативге коркпой эле кайрылсаңыздар болот. Буюрса, биз сиздерге үй алып бергенге ар дайым даярбыз. Рахмат.